Камчыбек Ташиев: шайлоодон кийин башаламандык болушу мүмкүн. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Башаламандык болушу мүмкүн. Биз анын баарын иликтеп жатабыз. Шайлоодон кийин жоопко тартабыз. Айрым талапкерлер үгүт жүргүзгөн жок. Алар башаламандык уюштурууну пландап жатат. Шайлоо элдин эрки менен, эч ким анын жыйынтыгына таасир этпегендей тартипте өтүшү керек. Элге өз президентин тандап алууга мүмкүнчүлүгүн берели. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5-октябрда Бишкекте болгон нааразычылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жогорку кеңешинин имаратын талкалап басып алган. Бул окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 16-октябрда ишин толук өткөрүп берген. Ошол учурдагы парламент төрагасы Канатбек Исаев бул милдетти аркалоодон баш тарткандан Садыр Жапаров президент милдетин аткара баштаган. Анын башаламандык учурунда талапкерлери түрмөдөн чыгарып, сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров анын алдында өкмөт башчылыкка дайындалган эле. Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттик милдетин 14-ноябрда өткөрүп берген. Премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткон. Учурда президенттик милдетти жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министрлик милдетти биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарууда. Солтон Сарыдагы алтын кенин белгисиз топ басып алуу болду. Нарын облустук милициясы эмгекчил айылында белгисиз топ Солтон Сары алтын кенин басып алганын ырастады. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлеринен турган топ жөнөп кеткенин, толук маалымат 24-декабрда бериле турганын кабарлады. Алтын кенин белгисиз адамдар басып алганын активист укук коргоочу Качкынбек Булатов 22-декабрда Facebook'тагы баракчасында жарыялаган. Ал кечки саат 16:00 чамасында Солтон Сары жайлоосундагы алтындын запасы бар Гөлтөр жана Чолоктөр тилкесин эмгекчил айылынын 20 тургуну басып алды деп жазган. Ошондой эле бул адамдар жабылган штольнаны ачып кирип, өз билгенин кылып жатканын, ушул тапта алар алтындын запасын казууга киришкенин маалымдаган. Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенин иштетүү укугу Кыргыз-Кытай бирлешкен Зонг Чи Мининг компания ишканасына 20 жылга берилген. Бирок аны иштетүүгө жергиликтүү эл нааразы болуп, былтыр чыккан чыр-чатактан улам аталган компаниянын иши токтотулган. Баткенде шахтада калып кеткен кишинин сөөгү табылды. Баткендин Сүлүктүү шаарында шахтага түшүп кеткен кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 22-декабрь күнү эртең менен Баткендин Сүлүктүү шаарында Ашымбай шахтасы урап, ичинде бир киши калып калган. Ал 37 жашта экени аныкталган. 23-декабрь күнү кырсык болгон жерге 16 куткаруучу, Ички иштер министрлигинин 6 кызматкери жана 20 шахта кызматкери издөө иш-чараларын жүргүзгөн. Алар кишинин сөөгүн алып чыгышып, укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сомду толук төлөп бүттү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон бюджетке келтирген зыян толук өндүрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 24-декабрда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында 1 миллиард 400 миллион сому акча түрүндө, калган 600 миллион сому мүлк түрүндө алынды. Анын баары мамлекеттин эсебине өтөт. Райымбек Матраимов бажыдагы кылмыштуу иштерди башка өлкөлөрдөгү өнөктөштөр менен жасашы мүмкүн. Биз аны иликтейбиз. Бир соода борбору 9 батир мамлекеттин эсебине алынды. 9 батирдин ичинен бирөөнүн аянты чоң. Ал социалдык объектке алынат. Калганы УКМКнын кызматкерлерине берилет. Биздин кызматкерлердин арасында деле жылда иштеп, бирок үйү жок жүргөндөр бар. Эске салсак, бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20-октябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берүүгө макул болгонун билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимов УКМКнын айыптоосу тууралуу комментарий берген эмес. Быйыл өлкөдө бийлик алмашкан соң президенттин милдетин аткарып турган өкмөт башчы Садыр Жапаров андан кийинки билдирүүлөрүндө Райымбек Матраимовду камакка алуу, албоо тууралуу чечим саясий мүнөздө болгонун белгилеп,
аны үй камагына бошотууга өзү буйрук бергенин айткан. Жапаров экономикалык кылмыштарда айыпкерди камоодон пайда жок экенин, андан көрө чыгымды өндүрүп алуу оң болоорун билдирген. Садыр Жапаров Матраимов сумманы ноябрдын соңуна чейин төлөп бүтөөрүн маалымдаган. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция киргизген.